Субботник деп баарыбызды милдеттүү келип айлана чөйрөнү тазалайсыңар, келбесеңер жумуштан кетирем деп ишкананын жетекчиси каттуу талап коюп жатат. Мен да ден соолугума байланыштуу иштегенге болбойт. Мындан сырткары үйдөн шыпыргы, күрөк, ушул сыяктуу шаймандарды алып келүүнү талап кылат. Ушул мыйзамдуубу? Жетекчинин ушундай талап койгонго укугу барбы? Биринчиден, сиздин ден соолугуңуз боюнча, эгерде чын эле ден соолугуңуз жарабай жаткан болсо, медициналык тастыктоочу тактама менен сиз жетекчиңизге алып келип берип коюңуз. Сизди жетекчи ошол ишембиликтен бошотот. Ишембилик деген бул коомдук жумуш. Бул милдеттүү эмес. Бул ар бир адам өзүнүн шаары үчүн, өзүнүн ишкана мекемеси үчүн, өзүнүн көчөсү үчүн бул жасоочу иш аракеттер. Ишембиликке ыктыярчылар чыгат. Мажбурлап иштетүү тыюу салынган. Эми албетте бул жерде мындай коомдук жумуштарга катышуу бул сизге кандай деп айтсам, бул сизге алкыш катары, мактоо катары алып келиши мүмкүн. Алсак сизге бир мүнөздөмө берип жаткан учурда коомдук иштерге катышат деген түшүнүк бул ушул ишембиликтерге же болбосо дагы бир ушундай коомдук иштерге катышууңузду тастыктоочу мүнөздөмө катары таанылат. Ал эми сизге айтып жаткан бул милдеттүү эмес, себеби Кыргыз Республикасынын демек эмгек кодексинде эгерде ишемби, жекшемби күндөр, дем алыш күндөрү эгерде иштей турган болсоңуз, сизге экеселенген акча, эмгек акыңыздын экеселенгенин төлөп бериш керек. Ал эми мажбурлап иштетүү бул согуш учурунда же болбосо соттун чечими менен гана мындай уруксат берилбесе, калган учурларда мажбурлап иштетүү мыйзам менен тыюу салынган. Демек сиз туура айтып жатасыз. Сиз ишембиликке чыкпай койсоңуз болот. Эгерде жок, мен коомдук иштерге аралашпаймын, мен мындай чыкпаймын деп өзүңүз чыкпай койсоңуз, сизди мындай жумуштан жетекчи кетире албайт. Бирок бул жерде дагы бир нерсени баса белгилеп айтып кетейин. Эмгек кодексинен сырткары башка бир ишкана мекемелерде өзүнүн ички тартиптери болот, ички жоболору болот, локалдык актылары болот. Ошол жерлерде функционалдык милдеттерден сырткары ошол жетекчиликке баш ийүү, ошол ички тартипке баш ийиш керек болот. Ошондуктан эгерде мындай учурлар ички тартипте каралган болушу мүмкүн. Негизинен мажбурлап иштетүү Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси менен тыюу салынган. Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси 10-берени мажбурланган эмгекке тыюу салуу. Мажбурланган эмгек, башкача айтканда, качандыр бир күч колдоону коркутуусу менен жумуш аткарууга мажбурлоого төмөнкүдөй учурлардан тышкары тыюу салынат. Аскердик милдет жана аскердик кызмат же аны алмаштыруучу альтернативдик жарандык кызмат жөнүндө мыйзамдарда шартталган ишти аткарууга. Өзгөчө жагдайлардын шарттарында, башкача айтканда, өзгөчө же согуштук абалда жарыялоо, бөөдө кырсык же кырсык коркунучтары учурларында, ошондой эле бүткүл калктын же анын бөлүгүнүн өмүрүн же ченемдүү турмуш шартын коркунучка койгон башка учурларда иш аткарууга. Сот өкүмүнүн мыйзамдуу күчүнө киришинен улам сот өкүмдөрүн аткарууга, мыйзамдарды сактоого жооптуу мамлекеттик органдарынын көзөмөлүндө иш аткарууга. Эң жаман формаларында балдар эмгегин пайдаланууга тыюу салынат.